эгерде так план маршрут болбосо анда туңгуюкка кабыл алабыз да. Мисалы корабль уже чыгып алды да, мореге чыгып алды. Өкмөт ким? Азыр эми штурман болуп атпайбы, чийип картасын бериш керек да. Мына бул жерде мындай болот, бул жерде мындай болот. Мына биздин жарандарыбыз боюнча, мигранттар боюнча бир эле Сбербанк менен сүйлөшүп коюш керек болчу. Сбербанк менен сүйлөшүп, эгерде Кыргыздын гражданины кайсы бир жерде калып силерден акча сураса, ошого 20 миң, 30 миң, 60 миң сом там регулировать этип, билетине жеткендей, тамак ашына жеткендей, ошо ала алсын силерден деген Сбербанк менен сүйлөшүүлөрдү биздин Айбанк болобу, РСКсы жүргүзүп койсо, бүттү. Ал проблемасын, акчасы бар болсо, алар бир гостиница, хостел бир жака жатып, самолет келгенче чейин күтүп турат да. Бул штатта ар бир өзүнүн жумушун кылыш керек да. Дагы колдоп кетер да, мына 94 миллион бүт элдин баары чогултуп атып 94 миллион болду. Депутаттардыкы 4,5 миллион болот экен да. Бул эмне деген цифралар? 1 миллиард сом бюджетте государственный резервный фонддо турат. Ошондон жана сиз айткан туруунун баарын чечип салгыла деп биз түзгөнбүз акчаны. Чечим кабыл албай атат деп атканыңыз абдан туура. Накаба жолдорун чыгарып туруп эле айтып коюш керек да. Всех привезти Кыргызстанга. Болду, силерге эч ким киришпейт. Привезти. Убыток болсоңор биз төлөп беребиз. Дивиденд быйыл төлөбөйсүңөр. Чыгышка деп чыгарып ийсе, бир эле киши чечет аны. Самолет менен уже баарыбыз заниматься этмек белек. Конечно. 1 миң кишиген Россияныкындай 150 миң же болсо 30 миң, 18 миң киши эшикте калып калган жок да.